Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын көрсөтүүлөрүн түз эфир аркылуу улантабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз миграция тууралуу, тактап айтканда, миграциянын тышкы миграция түрү боюнча кеп кылмакчыбыз. Аталган тема боюнча аттан студиябызга конок чакырганбыз. Сиздер менен тааныштыра кетсем, Гүлнара Дербешова, Инсан эле коомдук фондунун жетекчиси. Саламатсызбы? Ошондой эле кийинки коногубуз Эркингүл Темирбекова, мигранттардын кесиптик бирлигинин мүчөсү, миграцияга алдын алуу, даярдоо боюнча юрист, консультант. Саламатсызбы, кош келипсиз. Студиябызга урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнүн башында эскерте кетчү нерсе, көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Андыктан мен жогоруда айтып өткөн миграциянын ичинде тышкы миграция боюнча өзүңүздүн ой пикириңиз же болбосо сурооңуз, сунуш пикириңиз болсо, экран астында жазылган WhatsApp номерине SMS аркылуу калтырсаңыз болот. Биз адистерден атайын сиздердин сурооңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Гүлнара айым, алгач ошол телекөрүүчүлөргө миграция тууралуу кыскача түшүнүк берип өтсөңүздөр. Анын ичинде ушул жогоруда биздин ушул бүгүнкү кеп кылчу темабыз тышкы миграция боюнча, миграциянын мыйзамы, алардын концепциялары боюнча телекөрүүчүлөргө кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Рахмат чоң. Негизи тышкы миграция бул дүйнөлүк процесс да. Анан албетте ушул биздин эгемен Кыргызстаныбызда дагы бул тышкы миграция дагы сөзсүз түрдө биз буга дуушар болдук. Анткени эми чындыгын айтыш керек, ушул тышкы миграция көбүнчө ушул жана жумуш орундары жок, анан айлык маянасы аз болгондуктан биздин айрыкча элет жериндеги жаштарыбыз кетип атат да. Анан биз бул дүйнөлүк процесстен кутулбайбыз. Мына пандемия ковид болду былтыр 20-жылы. Эксперттер айтып атты, эми Кыргызстандан миграция азаят деп. Бирок тилекке каршы миграция азайган жок, кайра көбөйдү. Мына азыр билеттер кымбат болсо дагы биздин ошол жаш бүтүрүүчүлөрүбүз, жаш улан кыздарыбыз дагы эле кетип атат да. Биз Инсан эле коомдук фонду мына көп жылдан бери ушул миграция тармагында иштейбиз. Баткен областында. Ушул Баткен областында азыркы биздин өзүбүздүн изилдөөбүз боюнча 38% биздин жарандарыбыз миграцияда жүрөт. Жакын учурда ошол 3 жылдын ичинде биздин мигранттардын арасында кыздар көбөйдү. Биз аны феминизация миграция дейбиз. Анткени ушул 20% жалпы мигранттардын санынан ошол биздин кыздар түзүп атат да. Бул аябай кештүү болуп атат. Бирок эмне кылалык, ошол кыздарыбыз дагы көбүнчө мына ОРТден пороговый балл ала албай калган кыздарыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз биринчи кезекте эле ошол дароо эле миграцияга жөнөйт да. Биздин мигранттар дүйнө жүзүндө бар да. Мына Баткен областынан мигранттар мына Европада бар, Арабский Эмираттарда бар, Германияда бар, Турцияда бар. Бирок 90% биздин мигранттар Россияга кетип атат. Россия Федерацияны эмнеге булар тандашат? Албетте бул биринчи биз Советтик Союздун жана мурда бир өлкөдө, бир чоң өлкөдө жашап жүрдүк. Анан орус тилди кичине аз гана дагы билишет. Анан кандайдыр болсо дагы мындай кең чоң өлкө, анан биринчи кезекте дагы ошол биздин мигранттар кабыл алганда дагы ошол Россия Федерациясына кетип атат да. Анан негизи мен айткым келет, ушул жакын жылда бизде негизи ушул тышкы миграцияны мындай көзөмөлдөгөн биздин мыйзамыбыз бар, тышкы миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынан. Анан ушул көп учурдан бери ошол мамлекеттик эмес уюмдар негизи өзү мамлекеттик стратегия, мамлекеттик багыт катары концепция керек деп айтып аттык да. Биз мына ошол жакшы болду. Ушул жакын арада ушул быйыл 4-май 2021-жылы ушул биздин президентибиз атайын ошол концепциянын, миграциялык концепциянын ошол документиге кол коюп, бул концепция биринчи 20-30 деп жазылып атты, бирок азыр 21-30 деп жазды. Ошол 2021 жылдын, анан 2030 жылга чейин 9 жылдык концепция болду. Ошол азыркы учурда жер-жерде ошол концепцияны бүт коомчулук, мигранттар өздөрү талкуулап атышат. Негизи бул 2 фазадан турат бул концепция. Биринчи фазасы 21-25, анан экинчи фазасы 25-30 болот. Азыркы учурда ошол бул миграциялык концепцияга ошол аракеттөө планын иштеп чыгат. Аракеттөө планыга биздин Баткен Баткен областыбыз, район, жер, шаарлар, коомчулуктар, мигранттар, мамлекеттик эмес уюмдар, жергиликтүү бийликтер бардыгы толук катышып, өздөрүнүн сунуш пикирлерин айтып атат да. Мен ойлойм, ошол Баткен областыга бул эң керектүү нерсе, анткени биз ушул Кыргызстанда эң көп
биздин мигранттар ушул Баткен областы боюнча болуп атат да. Чоң рахмат. Эми ушул эле жообуңузду улайт, да кошумча суроо берип өтөйүн. Ушул тышкы миграцияга өзгөчө басым жасап атасыз бүгүнкү көрсөтүүбүздө. Ушул тышкы миграциянын оң жана терс жактары баарыбызга эле маалымда. Оң жагы эми ушул өлкөнүн экономикасына болсо, терс жагы көпчүлүк учурда баягы балдардын ата эненин тарбиясын көрбөй калгандыгы, көпчүлүк учурда үй бүлөлөрүнүн бузулушуна чейин алып келип атат да, социалдык көйгөйдү жаратып атат бүгүнкү күндө. Эми ушул тышкы миграциянын адис катары өзүңүз айтып өтсөңүз, канчалык деңгээлде оң терс жактары бар, пайдасы, зыян жагы? Биз мына көп жылдан бери ушул миграция тармагында иштеген адис катары биз айткыбыз келет, ушул албетте мындай плюс жактары көп да миграциянын. Биринчи плюс жактарын айткайын, оң жактарын айтып коеюн. Эми жылда биздин Кыргызстанга биздин мигранттар 2 миллиард доллар акча которот мигранттар. Албетте бул эң чоң акча биздин экономикага, бюджетибизге. Анан экинчиден биздин мигранттар мисалы үчүн Германия болобу, Россия болобу, Арабский Эмираты, Турция болгондо барып чоң мегаполиске барат. Алар башка элдин маданиятын, башка элдин үрп адаттарын көрөт. Анан шаардагы жашаган кандайдыр бир жакшынакай өздөрүгө мындай жакшы нерселерди алышат да. Анан өздөрүнүн үстүнөн иштешет. Эгерде биз байкасак, мына миграцияда жүргөн биздин жаштарыбыз Кыргызстанга кайтып келгенде мындай заманбап үйлөрдү салат да, ичинде канализация киргизип, ушунчалык шарттарды түзүп, кандайдыр бир өздөрү дагы айылга келгенден кийин ошол айылды өркүндөтөбүз, өстүрөбүз, ушул акчабызды айылга жумшайбыз деп аракеттенишет да. Мына бизде Россияда аябагандай көп диаспоралар бар да. Мына Баткендин өзүнөн эле бир 30га жакын диаспоралар бар да, мына Өрүкзар коому, Баткен коому, Лейлек коому, Кадамжай коому деген. Эгерде Кыргызстанда бир кандайдыр бир жаман нерсе болсо, алар тез биригип жардамын аяшпайт да. Мисалы үчүн мына жакында ушул Баткен апрелдеги ушул чыр-чатак болгондо биринчи кезекте дагы ушул биздин Россияда жүргөн, Россия, Америкада, Германияда, Турцияда жүргөн биздин диаспоралар аябагандай көп каражаттарды жумшады да. Анткени булар сүйөт өлкөсүнүнчү. Россияда жүргөнү менен булар Кыргызстанга кайтып келебиз, ушул биздин өлкөбүз өнүксүн, өссүн деп айтышат да. Анан эгерде терс жактарын айтсак, бул аябай кейиштүү. Биз ошол негизи терс жактары менен иштейбиз да. Жана Кундуз менен айткандай, азыркы учурда биздин жаш кыздарыбыз кетип атат да. Ошол мектепти бүтүп эле даярдыгы жок кетип атат да. Анан кеткенде биз сөзсүз айтышыбыз керек да, ошол кыздарыбыз миграцияда кыйынчылыкка көп дуушар болот да. Булар эки жактан кыйналат. Анткени биринчи катары башка өлкөдө мигрант катары, экинчи катары аял катары да. Аларга эң кыйын. Биринчиден бизге Элек инсан коомдук фондуна, анан Профсоюз мигранттын уюмуна көп кыздар кайрылат да. Мен мисалы үчүн жумуш учурунда көп кыйынчылыкка дуушар болдум. Мисалы үчүн орус тилди жакшы билбейм деп айтат, иш берүүчү муршат. Экинчиден убагында айлыкты ала албай калдым, кантип алсам болот. Анан акыркы мезгилде эң кейиштүү ушул мага ушул жумуш учурунда аябай асуулар көп болуп атат, иш берүүчү тараптан, коллегалардан тараптан. Бул негизи мен айткым келет, ата эне кызды миграцияга жөнөткөндөн алдын сөзсүз түрдө ага сексуалдык жана репродуктивдик укуктары жөнүндө маалымат бериш керек. Анткени көп кыздарыбыз ушул миграцияда жүргөндө мындай билбей калышат, алданып калат. Өзүбүздүн эле балдарыбыз алдап коет да. Кыздарыбыз боюнда болуп калат, төрөп калат. Бул кейиштүү, бирок мен эч качан кыздарыбызды айыптабайм. Мен негизи айткым келет, ошол кыздарга жакшынакай тартынбай сексуалдык жана репродуктивдик укуктары жөнүндө маалыматты сөзсүз түрдө бериш керек да. Анан ушул экинчи кезек ушул биздин көп мигранттар, балдарыбыз, кыздарыбыз барган өлкөнүн мыйзамын дары эле бузуп коет да. Мисалы үчүн миграциялык каттоого убагында турбайт. Мисалы үчүн биздин азыр мына Евразэстин мүчөсүбүз, биз Кыргызстандын жанагы айдоочулук күбөлүк менен дагы жүрө алабыз да. Анан ошол мисалы үчүн Россияда жүрүп жол эрежесин бузуп коет дагы, убагында штрафты төлөбөй коет. Ошон үчүн биз көп учурда көп мигранттарыбыз, анан биз азыр мурда кара тизме дейт эле, азыр кара тизме дебейт, анан азыр ошол кимге ошол тизме кимге тыюу салынган, мисалы үчүн өлкөгө киргенге деп атайт, список запретников деп атайт. Ошондой тез эле ошондой тизмеге кирип калып түшүп калат дагы, анан
кеткиси келбейт да, сөзсүз булар депортация выдворение болот да, анан 5 жыл же 3 жыл же 10 жыл кире албай калат да, мисалы үчүн Россияга да. Ошого мен айткым келет, негизи ушундай оң жана терс жагы бар да миграциянын. Негизи эле ушул эле жоңузга да кошумча суроо бергим келип атат. Терс жагы боюнчачы ушул нерсе көпчүлүк учурда кыздарга укуктук маалымат берилбей калат деп атпайсызбы? Көпчүлүк учурда сиздер эми миграциядагы мигранттар менен иш алып барасыздар. Ошол чет жакка чыгып аткан мигранттар үчүн же болбосо алардын үй бүлөлөрү үчүн атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү сиздер тараптан? Ооба, биз сөзсүз түрдө мен азыр Эркингүл дагы айтып берет. Эркингүл Темирбекова бул ошол атайын миграцияга аттанууга даярдоо курстардын, даярдоо программалардын ошол юрист консультанты. Сөзсүз түрдө биздин мигранттар кандай? Бир күндө 5 мүнөттө эле чечим кабыл алат да. Менин досум чакырды, тууганым чакырды, мен кетем, билетти алып сразу учуп кетет да. Биз негизи жер-жерде мына ар бир шаарга, ар бир районго, ар бир айылга барганда сөзсүз айтабыз, миграцияга даярданып кетиш керек. Эмнеге даярданып кетиш керек? Анткени сиздер аяктын мыйзамыны, маданиятыны, тилдерди билишиңер керек сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн Россия Федерациясына баргандан кийин 30 күндүн ичинде регистрационный учетко туруш керек. Биздин балдар аны билбейт да. Алар жүрөт дагы, анан бир күн, 2 күн калганда чуркайт. Бир күндө эч качан документтер бүтпөйт. Ошого биз үйрөтөбүз. Россияга учуп кеттиңби? Бир жуманын ичинде макул, сенде культурный шок болду, сен адаптация болдуң, чоң шаарга келдиң. Анан сразу эле сен ушул миграциялык, регистрациялык каттоого турганга аракет кыл деп үйрөтөбүз да. Анан сөзсүз түрдө биз мисалы үчүн даярдаганда орус тил, кыска орус тил курстарын өткөрөбүз. Атайын ушул орус кыргызча китепче деп чыгардык, кичинекей чөнтөк китепче деп. Чөнтөккө салса деле болот да. Анткени анын ичинде бир 6000ге жакын сөздөр, сүйлөмдөр, эң керектүү сүйлөмдөр керек. Биздин көп мигранттар ошол орус тилди билбей, мисалы үчүн полиция кызматкери кармаганда жооп бере албай калат. Анан жок жерден эле полиция, Россияда мисалы үчүн полиция кызматкери кармаганда булар сөзсүз түрдө атайын убактылуу жайга алып кетет да, эгерде тилди билбесе. Ошого биз айтып атабыз, сен сөзсүз түрдө мен аты жөнүм ушундай орусча, мен могул регистрация боюнча ушул квартирада жашайм, ушул юридикалык каттоо боюнча ушул жерде иштейм, мисалы үчүн мен документтерим бар жайында деп жооп бере алышыңар керек деп. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз Россия Федерациясына барып, полиция кызматкерини көрсө өзүн жоготот, качкысы келет. Кээ бирлер даже чөнтөгүнөн акча сунуш кылып атат да. Биз билебиз, бул мисалы үчүн Россия Федерацияда полиция кызматкериге акча сунуш кылган бул эң чоң кылмыш деп эсептелинет. Ошон үчүн бизде атайын даярдоо курстары бар. Миграцияга алдына даярдоо курстары деп атайбыз биз аны. Чоң рахмат. Эркингүл айым, ушул суроо боюнча эле кошумча айта өтсөңүз, чет жакка чыгып жаткан мигранттар үчүн ушул юрист консультант катары айта өтсөңүз, кандай эмнеге көңүл буруш керек ушул тышкы миграцияга мигрант болуп бара турган жарандар үчүн түшүндүрүү иштери кандай жүрүп атат бүгүнкү күндө сиздер тарабынан? Салмастарбы дагы бир жолу. Биз көп жылдан бери ушул миграция тармагында иштеп келатабыз. Бизге кайрылган мигранттар өтө көп. Анан 11-класста бүтүп эле Россияга жөнөгөн баягы окуучу балдарыбыз дагы келип атышат. Анан келгенде, негизи өзү келгенде бир эле суроо менен келишет булар. Анан келип бизден көптөгөн маалыматтарды алып кетип атат. Биз көбүнчө буларга маалыматтарды Россияга жөнөрдөн алдың, сен өзүңдү кара тизмеден көрүп ал. Кара тизмеден көрүп ал дейбиз. Анан мүмкүн болушунча биз өзүбүз дагы текшерип беребиз. Бизде колл-центрлер бар, колдо. WhatsApp аркылуу эле бизге паспорттарыны жөнөтсө, биз сразу аны текшерип бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары биз мына аэропорттордо авиакассалар менен дагы иштешебиз. Ошол жерге бүт өзүбүздүн телефон номерлерибизди, атайын чыгарган брошюраларды бергенбиз миграция боюнча. Ошол жактан дагы кайрылып, ошол жактан дагы сурашат. Анан баягындай кээде ошол жактан суроолорго жооп ала албаса бизге кайрылышып атат да. Анан биздин көпчүлүк мигранттар өздөрүн Россияга жөнөр маалында өздөрү эч качан кара тизмеден текшербейт. Анан билет алып алгандан кийин аэропорттон барып кара тизмеден чыгып калып атат да. Ошого окшогон маалыматтарды көп берип турабыз. Андан сырткары ошол орус тилин билүү керек. Орус тилин билүү керек дегенде сөзсүз түрдө орус тилин толук бил деп баягындай кылбайбыз. Өзүңө керектүү
өзүң наныңды таап жей турган сөздөрдү билип ал деп айтабыз. Анан Россияга баргандан кийин ошол жогоруда Гүлнар эже айтып кеткендей, Россиянын мыйзамдарына баш ийиш керек, мыйзамдар укуктарын, өзүнүн укугун коргой алыш керек. Баргандан кийин регистрацияга туруш керек, жумушка орношкондо договорлорду түзүш керек. Ошол договор түзгөндө дагы ооз-эки түрдө эмес, мындай кагаз түрүндө түзүш керек. Анан квартира алганда ошолорду үйрөтөбүз. Полиция кызматкерлери кармаган учурда өзүңдү жоготпо, полиция кызматкерлери менен биздей мамиле кылгандай эле жакшы сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Себеби полиция кызматкерлери менен сүйлөшкөндө биздин мигранттар көпчүлүгү өздөрүн жоготуп коет экен дагы, сразу акча бергенге аракет кылышат экен да. Бул туура эмес. Өзүңдүн укугуңду билсең, полиция кызматкерлери эч кандай кысым көрсөтө албайт да. Өзүңдүн укугуңду билип, орус тилди билип жакшы сүйлөсөң, алар деле бул өзүнүн укугун коргой алат экен деп эч кандай кысымдарды көрсөтпөйт. Ушуга окшогон бир катар маалыматтарды берип турабыз мигранттарга. Демек ал жакта тышкы миграцияда жүргөн жарандар үчүн дагы, анан чет жакка чыгып жаткан жарандар үчүн дагы атайын консультация берилип турат сиздер тараптан. Берилип турат бизде, ооба. Чоң рахмат. Эми ушул жогоруда сиз айтып өткөн мигранттардын кесиптик бирлиги тууралуу мүмкүн болушунча телегөрүүчүлөргө кененирээк качан түптөлгөн, кандай кызматты аткарат, кайсы учурда ушул кесиптик бирликке жарандар кайрыла алат, ушул боюнча маалымат берсеңиз. Ушул биз инсан эле коомдук фонду ушул бир 15 жылдан бери миграция тармагында иштейбиз. Анан негизи мындай коомдук фонддордо долбоор болсо иштейт экен, анан долбоор бүткөндөн кийин иштей албайт экенсиң да. Ошол миграция тармагында жумуш ошо үзгүлтүксүз болуш үчүн биз атайын ушул мигранттардын өзүнүн кесиптик бирлигин түзөлүү деп ушул 3 жыл мурда чечим кабыл алдык эле. Атайын бизге ошол эл аралык эксперттер келип бизге консультация берди. Анан ошол негизи кесиптик уюм бул уникалдуу уюм да. Мигранттардын кесиптик бирлиги вообще башка жерлерде жок да. Негизи биринчи ушул Кыргызстанда ачылды бул. Биз ушул атайын муну кесиптик бирлик, мамлекеттик эмес уюм эмес, кесиптик бирлик деп регистрация кылдык. Ошол биздин Баткен обл юстициядан. Бул кесиптик бирликтин айырмасы жалаң мигранттар өздөрү мүчө болот. Анан сөзсүз түрдө жылына мүчөлүк акы төлөнөт дагы. Анан ошол кесиптик бирликтин ичинде мигранттар өздөрү бири-бирине өз ара жардамдашуу менен жардам берет да. Мисалы үчүн бир мигрант Россияда оор кылдарга душар болду. Мисалы үчүн бир полиция кармап калды же соттолуп калды. Ал сөзсүз түрдө билдиргизет башка мүчөгө, анан кесиптик бирликтин юристи иштей баштайт да. Азыр учурда бизде кесиптик бирликте бир 6000ге жакын мүчө бар. Кесиптик бирликтин биздин атайын төрагасы шайланды. Бул Эшанкулов Жамалыдин. Бул ошол аябаганда азыр жакшы жумушту баштап, анан эң биринчи кадамы ушул биринчи съезд өттү 2019-жылы. Биринчи съездге биз ошол анткени Россияда биздин эмгек мигранттар көп болгонго байланыштуу ошол Россияда биз жакшынакай ушул мигранттар менен иштеген Новый профсоюз России же Новопроф деп кесиптик бирликтин өнөктөш катары таптык. Аны төрагасы Иван Мелыхты чакырып, аны менен меморандум түздүк. Биз ошол баягыдай келишим да, ошол биз эгерде биздин мигранттар оор кырдаалда болуп калса, силер биринчи кезекте ошол Москва шаарында жайгашкан уюм катары биринчи кезекте жардам бергиле деп келишимди биз 10 жылга түздүк. Анан негизи азыр мүчөлүк акы жылына 240 сом мурда болчу. Жакында ошол кесиптик бирликтин экинчи съезди Баткен шаарында өттү 22 июлда. Ошондо биз мүчөлүк акыны 500 сом бир жылга кылып койдук. Азыр мен айткым келет, ошол кесиптик бирлики эң биринчи жумушу бул ошол бербей калган айлык майынан алып берет да. Ошол кече экинчи съездде анын төрагасы Жамалдин Эшанкулов отчет берди. Ошол пандемиянын кийинки эле мезгилде, мисалы үчүн пандемия бүткөндөн кийин эле мезгилде 980 эмгек мигрант кайрылды кесиптик бирликке. Ал ошол негизи ошол албай калган айлык маянасы жөнүндө кайрылганда 7 миллион 200 миң рубль акча өндүрүп берди да кесиптик бирлик. Негизи кесиптик бирлик бул жалаң эле эмгек укуктарын эле коргойт да. Мисалы үчүн эмгек келишими жок иштегендер, ошондой эле жанагы убагында айлык ала албагандар. Анан биздин көп кыздар кайрылат. Мен боюмда бар эле жанагы отпускама
декретный отпускка кичине бар эле, бирок иш берүүчү боюмда баарына карабай мени жумуштан кетирди. Бул деле мисалы үчүн мыйзам бузуу болуп эсептелет Россия Федерацияда. Ошондой көп кайрылуулар болуп атат да. Анан биз ушу социалдык баракчаларыбызда аябай көп чагылдырабыз да. Мисалы үчүн кимге жардам бердик, канча акча алып бердик. Бирок Россиядагы иш берүүчүлөр менен иштеген аябай кандай оор болуп атат да. Биз анткени Баткенде жайгашканбыз. Анан ошого бизде атайын биз берге бир 8 активистибиз бар да, Россия Федерация. Бул ошол өзү биздин көп жылдан бери ошол Россияда ушу ийгиликтүү мигранттарыбыз да. Булар көп жылдан бери иштеп, уже аякта мындай кандайдыр бир ийгилик, өздөрүнүн бизнесин түптөп ийгиликтерге жетишип, балдары Россияда окушат, билим алышат. Ошондой мигранттар барып кесиптик бирликтин атынан иш берүүчүлөр менен сүйлөшүү жүргүзөт да. Эми көп учурда биз ала албай дагы калабыз да, акча каражатты. Анткени эмелер алдап коюшат, биз эмелер келишими жок, ооз эки сүйлөштүк эле. Анан биздин мигранттар дагы мыйзамды бузуп коет көп учурда, кечигет, буюмду сындырып коет, ошондой болуп атат да. Анан негизи биз дагы эле ишти жүргүзөйүк деп атабыз. Ошол эмгек укуктары боюнча басым кылып, ошол эмгек укуктары жөнүндө сабакты көбүрөөк өткөрүшүбүз керек деп ойлоп атабыз да. Анан азыркы жаңы нерсени мен айткым келет, ошол азыркы учурда кичине оорураак болду да, төлөнбөгөн айлык майынан алып берген. Анткени мигранттар, биздин көп мигранттар иш берүүчү жок эле агрегатор менен иштейт да. Мисалы үчүн Яндекс таксилер, Яндекс таксилер иш берүүчү жок. Бул жанагы система иштейт да, агрегатор. Анан мисалы үчүн Яндекс такси, Delivery Club деген баягы тамак ташуучу курьерлер биздин, самокат деген ошондой ишканалар бар. Алар иш берүүчү менен түздөн түз иштебейт. Булар компьютердагы система менен иштейт да, агрегатор менен иштейт да. Анан эгерде биздин курьерибиз же жанагы таксистибиз кечигип калса, иш берүүчү наказывать этпейт. Система өзү эле штрафты бере берет да. Мисалы үчүн сен тамакты, пиццаны мисалы үчүн 20 минутка кечигип алып бардың клиентке десең, сага 5000 рубль штраф деп келет да. Ошондо биз билбей калабыз да, ким менен сүйлөшүү жүргүзүш керек. Юридикалык работодатель жок. Биз ошондо агрегатор менен иштей албайбыз да. Ошон үчүн бул бизге жаңы кыйынчылык туудуруп атат да, биздин кесиптик бирликке. Ошого биз азыр жакында ошол биздин мигранттарды агрегатор менен иштегенде, ошол агрегатордон эмгек мамилелерди бузбай, эрежелер, ушундай эрежелерди сактагыла деп үйрөтөйүк деп атабыз да. Чоң рахмат. Эми Эркингүл айымга дагы бир суроо бергим келип атат. Сиз ал жакта мигранттар менен иштешесиз да, юрист консультант катары. Кээ бир учурда мисалы жогоруда Гүлнар эже айтып өткөндөй, баягы эмгек келишимин бузуп, же болбосо өз алдынча мыйзамды бузуп, ошол өлкөнүн мыйзамын бузуп, соттолгонго чейинки дагы учурлар болот да. Ошондой сот процессине дагы катышууга сиздердин укугуңуздар бар, ошондой учурлар катталдыбы сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдө? Бизде андай учурлар жок. Эркингүл мындай кейстер менен иштебейт. Бизде ошол сот процесстер менен атайын Москвадагы активисттер иштешет да. Москвада ошол эле кесиптик бирликтин активисттери, кесиптик бирликтин юристи отурат Москва шаарында, ошол өнөктөштүн офисинде, жана Новопроф деген профсоюз умуйда. Бизде Кубанычбек Сатыев деген көп жылдар бери ошол Кыргызстан Россиядагы элчилигинде иштеген кызматкерибиз азыр биздин юрист катары иштейт. Бул негизи ушул сот процесске көп катышат алчы. Сот процесстер жанагы төлөнбөгөн айлык майына, анан кийин жанагы коопсуздук техниканы бузулган болот да, работодатель. Мисалы үчүн биздин көп куруучулар, куруучулук сектордо иштеген мигранттар ушундай баягындай эмеден страховкасы жок, жанагындай эме травма алат да, производственный травма алышат. Анан биздин көп клининг системада мындай техничка кыздарыбыз ошол айнек жууганда ошол жанагы бийик эмеден кулап калат да. Анан ошондо көп учурда иш берүүчү жанагы компенсацияны төлөбөйм деп качат да. Бул сөзсүз түрдө, анткени ар бир иш берүүчү бул мигрантты көбүрөөк иштетип, азыраак төлөйүн деп максат коет да. Ошого биз айтып атабыз, сиздер жумушка киргенде, эмгек келишим түзгөндө, аякта техника коопсуздугу деген пункт бар. Сөзсүз түрдө айтышың керек. Так, техника коопсуздук боюнча менде страховочный веревка болобу,
болот. Менде мисалы үчүн униформа жана спецодеждам болот. Мигалкалар болобу, мисалы үчүн мен караңгыда иштесем, мындай фонариктери барбы, жокпу. Кыздар мисалы үчүн химикаттар менен иштегенде перчаткалар болобу, болбойбу. Анткени көп кыздар мына клинингда, мына тазалоо системада иштегенде, булар химикаттар менен иштейт дагы, перчаткасы жок болсо колдору аябагандай химикаттарга тез эле жаман болуп калышат да. Анан ошон үчүн ошондой сот процесстерге биздин юрист катышат. Анан көп учурунда биз утулуп калабыз да. Анткени мен дагы эле айткым келет. Азыркы жаңы эмгек мамилелер жылдан, анан айрыкча пандемиянан кийин татаалдашып кетти да. Ошого бизге дагы эле көп үйрөнчү нерселерибиз бар. Бизге ошол эл аралык эксперттер керек да. Ошол кантип ошол жаңы эмгек мамилелерде биз өзүбүздүн мигранттардын укуктарын коргой алабыз деп. Чоң рахмат. Эми көрсөтүүнүн аягында телегөрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берсек, Баткенде жайгашкан ушул мигранттардын кесиптик бирлиги боюнча офис кайсы жерде жайгашкан дейт. Биз черный списокто текшерүү үчүн кантип кайрылса болот дейт силерге? Силер азыр Эркингүл айтты, биз азыр биздин колл-центрдин телефонун айтабыз. Азыр Эркингүл айтат, паспортуңардын эки жагыны WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр, күнү түнү сразу кара тизмеге текшерип берет. Анан негизи өзүбүздүн офисибиз, мына бул эгерде билесиңер, кинотеатр Октябрдын аркасында биз Жакшынакай борборубуз бар. Бул бир нече уюмдар иштейт аякта. Бул негизи карыялар үчүн күндүзгү борбор деп эсептелинет, бирок жакында биз аяка атайын бир адисти ошол маалыматтык консультанттык борбор деп ачтык. Бул ушул мурда мамлекеттик миграция кызматынын борбору болуп эсептелет. Азыр мамлекеттик кызматы, миграциялык кызматы азыр МИДке өтүп, бул азыр ошол департамент внешней миграции деп аталат. Тышкы миграциянын департаменти деп аталат. Ошол тышкы миграциянын департаментинин алдында маалыматтык консультативдик борбор. Биз ошол кинотеатр Октябрдын алдында ошол имаратта мурда чайкана болчу, азыр ошол карыялар үчүн күндүзгү борбор деп аталат. Ошол жакта консультантыбыз эртеңден кечке чейин отуруп круглосуточно маалыматты берет. Азыр сен телефонду айтып кой. Мүмкүн болушунча телефон даректи толук айтып койсоңуз, Эгерде бизге кара тизме боюнча кайрылсаңыздар, мен WhatsApp номерим эле кайрылсаңыздар болот. Менин номерим 0773 89 89 86. Ушул номерге паспортунун алды артын тартып жөнөтсө, мен тез аран ичинде текшерип бергенге аракет кылам. Анан паспортту дагы жөнөткөндө, алды артын тартып жөнөткөндө тунук тартып жөнөтсө жакшы да, себеби биз баягы базага киргизгенде кээ бир даталары, баягы аты жөнү тамгалары туура эмес кирип калса, бир тамгадан ката кетсе, база текшербей коет да. Ошон үчүн туура тартып, тунук тартып жөнөсө жакшы болот. Дагы бир телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Юристке суроо берейин дедим дейт. Орусияда ала албай калган айлыгым боюнча албай эле келе бергенмин Кыргызстанга дейт. Бирок ошол боюнча азыр Баткендеги офиске кайрылып туруп консультация алып, ошонун айлыгымды ала алсам болобу дейт. Бизге мен номерим эле кайрыла берсин, биз бүт маалыматты беребиз. Биз ошол профсоюз уюму айтып атпайбызбы, айлыгын ала албай калган мигранттарга жардам беребиз деп. Ошол профсоюз уюмунун төрагасы Ишанкулов Жамалдин агайдын номерин беребиз, өзү байланышып, бүт маалыматтарды агай өзү берет. Айлыгын алганга жардам беребиз. Демек, жогоруда айткан WhatsApp номери аркылуу сиз менен байланышса болот, Дагы бир суроо келиптир, жалпы эле бере берейин. Жогоруда айтып өттүңүздөр, мигранттарды атайын орус тили боюнча окутуу курстары бар деп. Ошолорду кантип кайрылсак болот дейт. Мен айткандай, ушул эгерде бир курс набирать этилсе, мисалы үчүн бир курста 15-20 калуучулар бар болсо, биз акысыз, биздин бүт кызматтарыбыз акысыз. Мен эскертип коеюн, биз акча албайбыз. Кара тизмеге текшергенде, даярдаганда, орус тили өткөндө
бүт акысыз. Эгерде бир группа түптөлсө, 15-18-20 киши түптөлсө, эркингүлгө чалса, биз ошол барган эле айылдан, мисалы үчүн бир өкмөттөн бир айылдан болсо, өзүбүз барып эле ошол жерде эле кыска гана краткосрочный курсту өткөргөнгө даярбыз да. Только бизге, мисалы үчүн 5-6 киши аз да, бизде адис иштейт да, ошого бир толук группа болуш керек. Бир курс бизде обычно 3 күн, 5 күн, бир жумалык болот да. Анан эгерде жок, мен орус тилди жакшыраак үйрөнөм десе, анда бул бир айлык курстар болот да. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, көрсөтүүнүн соңунда мүмкүн болушунча чет жакка ушул тышкы миграцияга жөнөп жаткан жарандар үчүн мүмкүн кайрылууңуздар, эскертүүңүздөр болсо, кыскача кайрылыңыздар. Урматтуу ушул телекөрүүчүлөр, биз ушул адис катары айткыбыз келет. Ушул миграцияга аттанып атканда сөзсүз түрдө ушул даярдык менен кетиш керек, сөзсүз түрдө. Анан мына жакында биздин өлкөбүздүн миграциялык концепциялы иштелип чыкканда, аякта так дана жазылып турганда, жерде ошол жергиликтүү бийлик дагы көмөк көрсөтүш керек да, ошол жөнөп аткан мигрант балдарыбызга дагы кыска ошол даярдоо маалыматты берип кетиш керек деп. Анан экинчиден мен айткым келет, айрыкча ошол кыздарыбызга, негизи көп мигранттар ошол балдарын таштап кетип атат да. Ошол балдарын таштаганда, силер кетип атканда сөзсүз түрдө доверенность, опекунствого ташташыңар керек да. Сөзсүз түрдө, анткени балдар, мигранттын балдары ушундай доверенность, опекунствого таштабасаңар, зордук зомбулукка дуушар болуп атат да. Көбүнчө жакын туугандары ошону жасап атат да. Алыс эмес. Жакында ошол биздин ошол социалдык өнүгүү жана саламаттык сактоо министрлигинин орун басары дагы айтып кетти. Ушул мигранттын балдары өзү азыр көп учурда 5.000 мигранттын балдары такыр эле бейтааныш кишиге таштап кетип атат да. Туугандарына эмес, бейтааныш кишиге. Бул дагы кейиштүү, андай кылуу таптакыр кылбаңыздар. Сөзсүз түрдө ушул эки нерсе керек да. Мен кайрылып кетет элем, Россияга миграцияга жөнөгөн жарандарга сөзсүз түрдө маалыматты алып кетсеңиздер жакшы болот. Бизге кайрылсаңыздар болот. Биз эч кандай акысыз түрдө бүт миграция боюнча маалыматтарды беребиз. Кара тизмеден текшерип бергенге аракет кылабыз. Анан окутууларды жүргүзүп турабыз. Бизге кайрылсаңыздар колдон келишинче жардамыбызды беребиз. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келип, өзгөчө жарандар, өзгөчө анын ичинде мигранттар үчүн жеткиликтүү, пайдалуу маалымат бердиңиздер деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эскерте кетчү нерсе, көрсөтүүнүн жүрүшүндө биз бүгүн миграциянын ичинде тышкы миграция тууралуу кеп кылдык. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.